Компьютердик техникалык жана фоноскопиялык экспертизалар бөлүмү. Азыркы учурда заманбап технологиялар, гаджеттер жана электрондук аппараттар адамдардын жашоосунун ажырагыс бөлүгүнө айланып, адамдардын ар кандай иш-аракеттерине экономикалык, саясий, социалдык, руханий сыяктуу адам жашоосунун баардык чөйрөлүнө колдонууда. Кылмыш дүйнөсүндө компьютерлер жана смартфондорго байланыштуу кибер кылмыштар саны да күн сайын өсүүдө. Компьютердик жабдууларга жана смартфондорго байланыштуу кылмыштардын бетин ачууда укук коргоо органдарынын суроолорунун жана талаптарынын саны жыл сайын көбөйүп жаткандыгын байланыштуу 2019-жылдын 1-ноябрынан тартып компьютердик техникалык экспертиза бөлүмү түзүлгөн. Учурда бөлүмдө жетекчи жана 4 эксперт иштейт. Бөлүм 4 багытта изилдөө жүргүзөт. Компьютердик техникалык экспертиза, үндүү жана сүйлөөнү изилдөө, үн чөйрөсүнүн шарттарын, каражаттарын, материалдарын жана үн жазуулардын издерин изилдөө, видео сүрөттөрдү, шарттарды, каражаттарды, материалдарды жана видео жазуулардын издерин изилдөө. Компьютердик техникалык экспертиза инженердик техникалык экспертиза категориясына кирет. Бул компьютердик соттук экспертизанын бир катар маанилүү шилтемеси болуп саналат. Анткени ал ар тараптуу далилдердин интегралдык системасын түзүүгө мүмкүндүк берет. Компьютердик техникалык экспертизанын мааниси азыркы дүйнөдө компьютердин ролунун жогорулашы менен түшүндүрүлөт. Эбегейсиз көп сандагы укук бузуулар жана кылмыштар көп компьютердик технологиялардын жардамы менен жасалат. Компьютердик техникалык экспертиза жана компьютердик техниканын экспертизасы кылмыш жана жарандык иштерге өзгөчө мааниге ээ. Компьютердик техниканын аппараттык жана программалык камсыздоосун тынымсыз өркүндөтүүнүн эсебинен компьютерлерди, аппараттык каражаттарды, программалык камсыздоону, маалымат базаларын экспертизалоо изилдөөнүн эң татаал түрлөрүнүн бири болуп саналат. Компьютердик соттук экспертиза эмнени изилдейт? Компьютердик техникалык экспертизанын объекттери болуп төмөнкүлөр саналат. Персоналдык компьютерлердин жана портативдик түзүлүштөрдүн системалык блоктору, перифериялык түзүлүштөр, компьютер бөлүктөр, тармактык жабдуулар, системалык жана колдонмо программалары камсыздоо, компьютердик маалымат базаларынан маалымат. Компьютердик техникалык экспертиза төмөнкү маалыматтык объекттерди карайт. Компьютердик каражаттардын жардамы менен жасалган документтер, мультимедиа форматтагы маалыматтар, маалыматтар базасындагы жана башка тиркемелерди маалымат. Компьютердик техникалык экспертиза төмөнкү эксперттик милдеттерди чечет. Компьютерлердин катуу дисктерине жана тышкы магниттик алып жүрүүчүлөрдүн, анын ичинде тексттик эмес документтер, камтылган маалыматтардын баарын же бир бөлүгүн басып чыгууга, айрым темалар боюнча маалыматты басып чыгууга, маалымат базаларында жок калынган файлдардын жана өчүрүлгөн жазууларды кабылына келтирүү, өчүрүү жана өзгөртүүлөрдү киргизүү убактысын тактоо. Айрым файлдарды компьютерге маалыматтар базасына жазууларды киргизүү убактысын белгилөө. Коддолгон файлдарды жана башка маалыматтарды чечмелөө, коргоонун чектерин басып өтүү, паролдорду тандоо. Маалыматтык системалардан, глобалдык тармактардан жана таратылган маалымат базаларынын маалыматтын агып чыгуу каналдарын табуу. Айрым документтердин авторлугун, даярдалган жерин жана жасоо ыкмасын белгилөө. Компьютердик техниканын техникалык абалын жана ишке жарамдуулугун тактоо.